Assalamu alaikum, ардактуу жердештерим. Бүгүн биздин райондо өзгөчө маареке болуп жатат. Көкбөрү боюнча. Көкбөрү бул жөн гана оюн эмес. Көкбөрү бул биздин ата-бабадан калган улуу мурас, көөнөрбөс байлык, муундардын байланышы. Мына араңыздарда жаш жеткинчектер отурат. Бул баатырлардай болуп буйруса, биз да көкбөрү тартабыз деп. Аталарыбыз отурат. Өздөрүнүн жаш кезекте көкбөрү тарткан күндөрүн эстеп. Бул биздин улуттун сыймыгы. Анан Айкматов районунун ишкерлер кеңешинин төрагасы катары айтып кетейин. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кызыладырда акыркы жылдары чоң өзгөрүүлөр, реалдуу өнүгүү өсүү болуп жатат. Бул ишкерлердин, бийликтин, айыл өкмөттүн, жарандык активисттердин ынтымагынын, биримдигинин бир багытта иш алып барганын негизинде болуп жатат. Өнүгүп өсүү бир гана ынтымактуу, биримдиктүү элде гана болот. Урматтуу бүгүнкү оюнун уюштуруучулары, конок кабыл алуучу катары мен бардык командаларга бирдей шарт түзүлсүн дедим. Эки лигага тең бүгүн биринчи орун алган командага 50 000 сом, экинчи орун алган командага 40 000 сом, үчүнчү орун алганга 30 000 сом, төртүнчү орун алган командага 20 000 сом. Жалпы байге суммасы 280 000 сом. Кол шапкаялы Германия. Анан бул батырларды карап айтып коеюн. Буйруса эртең Ноорузда ынтымактан биз жеңиш күтөбүз. Эгер жеңиш алып келсеңер, ынтымак командасына үй бүлөм атынан, өзүм атыман дагы 500 000 сом сиздерге сыйлык коебуз. Бар. Мына ушундай демирчилер, ушундай уулдарыбыз бар. Талас эли ар дайым спорт тармагында ийгилик деген терең ишенимде туралар. Анда эмесе кийинки сөз кезеги ошол Айкматов районунун ардактуу